Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул акча ипотекалык компанияга кетип атат да. Ооба, ипотекалык 5 миллиардбы же 58 миллион? Жок, 58 миллион доллар ошол карызды бизге багы Түркия Республикасы карызын кечпеди беле. Ошол акча сом катары 5 миллиард болуп атат да. Анан жылында 25 жылдан 32 жылга чейин суммалары көрүнүп турат. Ошол мамлекеттик ипотекалык коомдук компанияга биз уставный капитал катары бөлүп беребиз да. Колдойбуз. Данияр Эрмекович, сиз билесиз да, 24-жылы сиз экөөбүз Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлерине биз Жогорку Кеңешке сунуш кылдык эле. Протокол тапшырма бердик эле. Жогорку Кеңештин жана токтому чыкты эле. Ушул аппараттын кызматкерлерине турак жай салуу боюнча. Ошол боюнча иш кандай кетип атат? Азыр госипотеканын компаниянын өкүлү айтып койсо, биз Жогорку Кеңештин карамагында турган жерди дагы ошол бөлүп, ошол ГИКке өткөзүлүп берилген да. Анан ар жумасына ушул акча каражат карап атабыз. Ал биздин сунуш боюнча эч кандай бир эме маалыматты уга албай атабыз да. Ошол маалыматты угуп коелучу. Кыска маалымат берип коюңуз. Саламатсыздар, урматтуу комитет мүчөлөрү. Бүгүнкү күнү ошол тапшырманын негизинде Горная менен көчөсүндө, Горная дарегиндеги көчөсүндө курулуш иштери башталып атат. Тиешелүү проект сметанын документациялары азыр даярдалууда. Акча каражатты уже биз өзүбүздүн эсебинен бөлдүрүп атабыз. Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлерине. Ооба, туура, ушундай. Ошол канча батирлүү болуп атат, ошону билип койсок? 90 батир. 90 батир эле. Ал бул 90 батир курулуп бүткөндөн кийин дагы барбы? Бул жетишсиз да бул. Сөзсүз бул жетишсиз. Өзүңөргө белгилүү болгондой башка даректерди дагы Жок, эки даректеги жерди өткөзүлүп берилген да. Билесиз да? Туура, Горная көчөсүндө жана Көкжарда дагы бир даректе ооба. Ал жака да курабыз, ооба. Курасыздар да? Рахмат. Рахмат. Кечирип сурайм, 90 эмес, 200 болуш керек. 200 болгондо эме посадкасын Жо, бул аппаратка. Данияр Эрмекович, коомчулук үчүн айтып коелу. Бул аппарат Жогорку Кеңештин аппараттын кызматкерлерине үй жок. Токтом иштелип чыккан Жогорку Кеңештен. Ошол токтомду аткарууну өкмөткө мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырма берилген. Ошол Жогорку Кеңештин депутаттарына эмес, бул Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлерине. Рахмат.